Кыз-жигит маселеси өтө көбөйдү бүгүнкү учурда. Өзгөчө ошо Ош-Бишкек шаарда айылдан келген кыз-жигиттер келип алып бири-бириге издешпестен табышкандар дейт го. Ошентип бири-бириге кыз-жигит болуп, ушу түрмөдөн чыгып, буканы 1 жыл кармап туруп короодон анан чыга берсең деп өкүрүп көрүнгөн кунажаңга секирип калат го. Ошол сыяктуу булар да айылдан келип, ошентип бири-бирин табышкандай болуп, ушул нерсе. Бул албетте копол мисал келтирдим, бүгүн болуп аткан маселе да. Өкүнүчтүүсү ушундай. Кыз-жигит маселеси. Кайсы кыздан сурасаң азыр жигитим бар дейт. О, мектептеги кыздардан барып сурап келсең жигитим бар, фаланча менин жигитим дейт. Кыз-жигит бул урматым экендешим. Менин зына кылганга шеригим бар, партнерым бар деген. Сойкулга кеңири эшик ачылып атат. Кайсылдыр бир коомдо зынага эшиктер кеңири ачылса, рекламалар аркылуу, ошо телефон, соцсет аркылуу, интернет аркылуу рекламаларда жазып койсо, адресиге чейин, дарегеге чейин. Бул коомго Аллах табарак ва таала ушундай оору жиберет, бул оорунун дабасын, шифасын эч ким таппай калат дейт. Бүгүн сифилис, спид, өтө көп түрдүү оорулар бар. Мекендештерим бул маселеде ойлонойлу. Кыз-жигит, девушка парень деген нерсени токтотойт. Девушка болуп сен не пайда табасың? Жигит болуп сен не пайда табасың? Эч качан реал жашоодо, бул жашоодо сен ага туура эмес жагыңды көрсөтпөйсүң. Качан той болот, тойдон никеден кийин анан бири-бириңерге ката кемчилигиңер көрүнө баштайт. Ага чейин кыз жасанып чыгат, бала жасанып чыгат, бири-бириңди маданияттуу жагын көрсөтөсүң. Эч качан арка фонду көрсөтпөйсүң. Задний фондо ит өлүп калганын көрсөтпөйсүң. Ошондой экен кыз-жигит болуш бул туура эмес. Болбойт. Никеңе ал болду, ошо кыз-жигит болосуң, башка болосуңбу? Жүрө бер, кеңири жүрө бер.